УТРКнын эфирлерин кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телегүзөт программасы улантат. Саламатсыздарбы? Үсүздөгү жылдын 29-июнунда патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте атайын рейд өткөрүлдү. Уюштурулган иш-чаранын максаты мас абалындагы айдоочуларды аныктап, жол кырсыктарын азайтуу. УТРК менен Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция кызматы менен биргеликте жүргүзгөн рейдтин учурунда бир канча мас айдоочу жана жол эрежесин бузгандар аныкталды. Айтсак, Борбор калаанын Кайназаров менен Профсоюз көчөлөрүнүн кесилишкен тилкеде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө инспекторлору тарабынан автоунаа токтотулган. Өчүрчү, брат, эргечечи. Өчүрчү. Агарып кетти. Берки у тебя он, который бар ғой, это свет темный. Реакция өрген негізі алкоголь білмеймін, мен түш көрген емеспін өмір ашылы. Музыки агарып кетти. Не іштен ожан айтып қойды ғой. Гараж ішкі? Гараж пиво ішті ме? Литр. Пиво. Гараж пиво. Гараж пиво? Энергетик ол. Реакция чыкты. Реакция ким агарып кетти. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында айдоочунун мас абалында руль башкарып бара жатканы аныкталды. Алар чардан, көмүз ичип келет та. Мас абалындагы айдоочу шашып бара жатканын айтып түшүндүрүүгө аракет кылганы менен андан майнап чыккан жок. Себеби мыйзам баарыбызга бирдей. А свидетельство өткөн жок. Кымыз тоже ким это. Алкогольный эсептелип туруп, кымыз иштемелер. Миллион кымыз чатта. Разрешитель үйлеп қояды, может шықпай қалады, қымыз шықпай қалсын. Үйлеп? Кымыз чатта. Может шықпай қалады. Дем алып үйлебейсің бе? Бұлбай жатады, бұлдырап Урындап үйлешпек. Үйлеп. Мынау сол қиылаш керек. Қолғарды үйлеп кетті ғой. Мындай. Үйлеп бар жер. Үйлеп. Ады сол қиылаш керек та. Үйлесің мен жандыра біле. Шолшы не бар? Үйлеп алды, сол қиылаш керек. Кымыз ішіп тұр дейді. Кымыз ішем дейді. Кымыз бозы алкоголь. Алкоголь білем аны. Мен ушун барын мен нұреттадым бүйтіп қосын айым. Бары сені қарап атар. Мен айтып отпайым, мен кымыз іштім, мен башқа ешнәрсе ішкен жоқпын, мен алкоголь ешнәрсе ішкен жоқпын. Кымыз тоже алкоголь, за рулем. Ес алсын қалмайды. Ақылдысың ошаншалық қия. Көрініп тұр, ақылды келін. Ақылын тексеріңіз, есеп жағдарыз ба? Адресің қаяқта? Ошта? Маған қарамайсыз. Клиникасында статусында. Үйледім мен. Маған қарсаңыз, үйледім мен. Клиника поведениясы көрініп тұрбай ма? Дегенде сіз менен ұшу. Әлі рейсі бар адамдардың қызы барбай ба? Сөйлеген сөзі де көрдіңіз, матынный речь. Не десеңіздер сіздерді тұруға бірақ, білейін бірақ. Көріп тұрады да, келгенде уже бақылып. Я білсін. Запах алкоголя. Сен қымыз шыттанған жоқ, білдің бе? Қымыз шыттанған жоқ. Елдің бары сауықшығын. Жоқ, не қылыңыздар келеді, дошын айтпайсыздар. Елдің бары сауықшығын Жоқ, не келді. қылыңыздар келеді, дошын айтыңыздар. Факт, что ты алкогольным опьянениедасың. Нормально. Ертілі ойлаңыздар, мен алкоголь іспеймін. Көрініп тұрады. Алкоголь. Бұны бересіз. Сен мені маған выражать етпедің мені. Выражать етем, конечно. Мен өзім құқығын қол болсын керек. Ол да құдай ия. Конкретно? Құқығын білем. Сөйлегендерше, мұшам сізге тағы, маға тағы берді. Бұдай көрсе ертең Мен көріп. деген жұмышта отырам. Мен жұмышта отырам. Сен мені Мен сізді көшеде отырат деген жоқпын. Сіз мені қармадыңыз. Сотрудниктер қармады. Мен сені алып келген жоқпын бұл жерге. Сотрудник алып келді. Камераны көріңіз, ол өзінше ат үді дәйірбей братан. Сотрудник алып келді, алар сұрады. Мен конкретно айтып отырмын оларға.
конкретно көрдүңүз, конкретно айтып атам. Мен еш нәрседен қорқыта алмайсыңдар, еркекше айтайын. Жүріп ойлашы мен. Сен ойыңда ойлап отырсың да, мас адамды тартып аламын депші. Мен постоянно ушундай. Сол маспы ушундай. Бирок мас эмесмин. Мен уже вслух окуп берем. Жо берсеңиз. Сен сөз Не согласен или что? Не согласен. Анда не согласен деп жазып. Мен айтпадым Франде. Эркече кымыз ичти, ошодон алкогол чыкты деп жазылган болсо мен кол коюп берем. Жок, кымыздан чыкты деп сен ашказандын ичин ачып алып текшерген жок да бул. Жок, ачып текшергиле. Сослов пил. Жок, ачып алып текшергиле, пожалуйста. Ким Садамбек эке окуйм да чогуу, сиз окуган жоксуз. Жок, мен окуп чыктым. Мен окуп берейинчи, мен окуп берейин, мынакей. Запах алкоголя или другого вещества изо рта есть деп турат. Мынакей, наличие алкоголя или другого вещества, могул жерде азыр жазылып турат. Сведения о последнем употреблении алкоголя и лекарственных средств деп турат. Ошол жерде сизге жазып турат. Сослов пил кымыз, но исходит запах алкоголя деп турат. Сиз деген Сослов кымыз ичтиң деп айтыңыз. Кымыздан прегар келеби? Шуну жазып тур. Мынакей, келсеңер, сиз окуган жоксуз. Сослов пил кымыз деп турат. Но исходит запах алкоголя. Кымыз ичкен үчүн запах алкоголя келип атат да, туурабы? Кымыз ичкен деле. Сиздерге келип атабы? Жок, Жок, перегар келип жок атат да. да. Перегар келбей эле турат да сизден, туурабы? Менен келбей эле турат да сиздерден. Келип атат. Мен айтып атам. Келген үчүн ушул жерге келип турабыз деп байкесе. Могул жерде эчтеке сиз жөнүндө жазылган жок. Биз сизден суранабыз, кол коесузбу, койбойсузбу? Кол койбосоңуз, не согласен деп жазып коюңуз. Кайназарова көчөсүнөн Ильменский переулок. түшүп баратып, Ильменский көчөсүнө восточном направлении кетип бараткан. Кармалган учурда на расстоянии шел запах алкоголя, после чего мы приехали на медицинское свидетельствование. Вот водитель сейчас отрицает то, что он употреблял алкоголь. Сейчас далее поедем на штрафную стоянку, составим протокол, и после все, да, водитель свободен. Жыйынтыгында айдоочунун автоунаасы айып короого токтотулуп, айып кагазы жазылып берилди. Эми алдыда сот иштери жүрүп, айдоочунун укугу каралып, жаңы жол эрежесинин мыйзамына ылайык айдоочулук укугунан ажыратылышы мүмкүн. Бүгүн 2024-жылдын 30-июню Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 4-рота 1-взводунун Кенже тескөчүсү Жумакадыров түнкү саат 3:30 чамасында көк түстөгү ДУ автоунаасы токтотулуп, айдоочусунан спирттик ичимдиги жыттангандыктан медициналык кароого алып келдик. Алып келгенде ичип алгандыгы тастыкталды. Жеринен тиешелүү протокол түзүлүп, автоунаасы убактылуу айып короого токтотулду. Сиз кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизиот программасын көрүп жатасыздар. Программаны дагы бир мас айдоочунун кылык жоругу менен улантабыз. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө дагы бир күмөн жараткан джип үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Сиздер көрүп жаткан бул автоунаанын айдоочусу инспекторлор тарабынан токтотулуп, текшерүү иштеринин жүрүшүндө мас абалында экени байкалып турду. Анын чын бышыгын аныктоо максатында наркология бөлүмүнө жеткирүүгө туура келди. Бирок айдоочу андан баш тартканга аракет кылганы менен жыйынтык чыккан жок. Айла жок баш ийген айдоочунун атайын текшерүү жайына, башкача айтканда наркология бөлүмүнө алып барганда, анын чынында спирт ичимдигин ичип автоунаа башкарганы аныкталды. Жыйынтыгында жол эрежесинин мыйзамдарына ылайык айып кагазы толтурулуп берилип, автоунаа атайын короого токтотулду. Эми алдыда сот иштери жүрүп, айдоочулук укугунан ажыратылышы мүмкүн.